Саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн кайрадан мынол Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп кетип аткан талапкерлерди талдоону кайрадан улантабыз. Азыр бүгүн 16 жана 17 шайлоо округтарына келдик. 16 шайлоо округу, 17 шайлоо округу булар негизинен Талас облусуна карайт. Эми толук Таласка карайт дегенге болбойт. Чүйдүн Жайыл району дагы кошулган. Ошондуктан бул Талас облусу ушул шайлоо округу деп бөлө турган болсок, мында 1,5 округту Талас облусу ээледи дегенге жатат. Кыргызда, өзбөктө пухта деген сөз бар. Ал пухта адамдын сыпатына карата айтылат. Пухта адамдар мынтип кайсыл жерде иштесе, кайсыл жерде жүрсө, ошол акчасын чача бербейт, тапкан буюмун акчасынан тышкары дагы бирдемелерди ала жүрөт, топтой жүрөт, и ошолордун мекенине жөнөтүшөт. Үйүнө алып келет, пайдаланат. Ошондой пухта адамдарды мына жөнөткөн жүктөрү келди. Мына Жылдызбек менен Ильязбек дагы азыр бир партиясын алып келишти. Мына азыр карасаңыздар бардыгы бар. Велосипеди бар, дөңгөлөгү бар, мынага окшогон бирдеме бышыра турган мештери бар, бардыгы бар. Азыр эми ушулар келип түшөрү менен портерлерге жүктөлүп региондорго дагы кетет. Мен бардыгыңыздарды ошол Орусияда жүргөндөрдү айрыкча мен ошол пухта болууга чакырат элем. Анткени пухта адамдардын бардык жогу пухта. Акчасы өзүнчө, тапкан буюму өзүнчө, топтогон буюм терим оокаттары ал өзүнчө, ошонун бардыгын алып келе берет, алардын берекеси болот ошо кишилердин. Мына, азыр бардык ушулар кетет азыр. Бул жерде дагы өздөрүнүн фавориттери бар, кызыктуу личносттары бар. Мында дагы айта турган тема бар, сөз бар дегендей. Ошондуктан сиздерге кызык болот деп ойлойм. Негизи эле биз ошол парламент жөнүндө бир өтө ашыкча бир күтүүбүз бар деп ойлойм. Эми мен азыркы парламентти, же мурунку парламентти, же мында келе тургандарды мактап ашыкча үмүттөндүргөндөн алысмын, бирок ошол эле учурда биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек деп ойлойм. Идеалдуу аял дагы болбойт, идеалдуу эркек дагы болбойт турмушта. Ошол сыяктуу эле идеалдуу бийлик дагы болбойт, идеалдуу парламент дагы болбойт. Бирөөсүнүн бир сөзү жагат, бир сөзү жакпайт. Деги эле бир депутат жакса, экинчиси жакпайт. Ошондуктан дайыма парламент сында, тепкиде, дайым элдин ушундай бир сөгүшүнүн астында жүрө турган жер. Ошондой аянт. Ошондуктан эми айла жок, бирок баары бир парламент керек. Анан ошол парламент кайсы бир чечимдерди легалдаштырып, кайсыл чечимдерди мындай карап, бир аз болсо дагы жакшыртып, сунуштарын айтып турушу керек. Ошон үчүн парламент зарыл. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кээ бир учурда мына басында жазып атышат, бул парламент кереги жок, анан бир эле депутат кылып койсо боло берет, парламентти жоюп салса боло берет. Тырыла деген сөздөр бар. Андай болбойт. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп, өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын, бар болуңуздар. Ошондуктан эми ушул парламентке, ушул чакырылышка бараткан депутаттарды талоого алабыз. Негизи эле парламент жөнүндө сөз сүйлөгөндө мен айтат элем да, биздин парламент бул Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан сыяктуу Борбор Азия мамлекеттериндеги керек болсо Кытайдагы деп койсок да ашыкча болбосо керек. Кошуналарга караганда биздин парламентибиз алда канча жакшы. Бизге салыштырганда ошол кошуналардын парламенти маскара деп койсок болот. Кыңк эте албайт, ашыкча сүйлөй албайт. Эми жалаң кол бала адамдар терилип келет. Ошол жакта деле элдери бизден көрү байраак дагы болуп, кайсы биринде бизден көрү кедейрээк болуп, кайсы бир тарабы бизден көрү жакшыраак болуп, кайсы бир тарабы бизден көрү начарыраак болуп жашап атышат, күнү өтүп атат. Анан эгерде биз өзүбүздүн парламентибизде эгерде Европа өлкөлөрүндөгү же болбосо өнүккөн бир башка Түштүк Корея, жок эле ошол Япония жана башкаларга салыштыра турган болсок, анда биздин парламентибиз
моюнга алышыбыз керек, маскара. Анткени деңгээл начар. Интеллектуалдык деңгээл дагы, саясий даярдык дагы бардыгы эле негизинен начар. Анан негизи эле бизде система өзү жакшы парламенттин келишине кайсы бир деңгээлде жол берет, бирок кайсы бир деңгээлде жол бербейт. Жакшы парламент келген күндө дагы анын сүйлөшүнө, анын эркиндигине бир катар чектөөлөр бар, анын моюнга алышыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Жок дегенде негизи эле эми колдон келсе ачык эле айтышыбыз керек. Бирок эми айта алганда айта алабыз, айта албаганда айта албайбыз. Система ушундай, жашоо ушундай. Эми ошого жараша жок дегенде ушул бараткан талапкерлерди бир аз болсо дагы жакшыраак болсун, бир аз болсо дагы түзүүрөөктөрү барсын деген ой. Негизи эле эми баштатан бери айтып келатам, парламент бул ошол элдин эсебинен айлык алып, бала багып жашай турган адамдардын топтолгон жайы. Анан ошондуктан биз эми өзүбүз айлык беребиз деп аткандан кийин, биздин салыктын эсебинен айлык ала турган болуп аткандан кийин, аларды жок дегенде карап, талдап, бул жарайбы, жарабайбы, биз ушуга айлык бергибиз келеби, келбейби деп бир аз болсо дагы талдап, бир аз болсо дагы карап койгонубуз жакшы болот. Ким кетип атат, кимдин максаты эмне, жана башкалар. Эми кыскасы ушундай. 16 шайлоо округуна келдик. 16 шайлоо округу бул Кара Буура менен негизинен Бакай Ата райондорунун атаандаштыгынан түзүлгөн деп койсок болот. Мында ушул 2 район экен негизинен. Анан 133 000 шайлоочусу бар экен формалдуу түрдө. Мунун ичинен эми шайлоого келген канча болот, канчасы шайлоого келбейт, канчасы кайдыгер болот, канчасы чет өлкөлөрдө жүрөт. Аны эми шайлоо күнү көрсөтөт. Бул Талас облусунун Айтматов районунун Аманбаев, Кара Буура, Шекер, Чолпонбай айыл аймактары толугу менен, Манас районунун Кыргызстан, Семетей, Үч Коргон айыл аймактары толугу менен, Бакай Ата районунун Биримдик, Акназаров, Күмүштак, Бакай Ата айыл аймактары толугу менен, Талас шаары толугу менен ушул 16 шайлоо округуна кирет экен. Эми мында баштап ошол мен депутат болот эле, мен депутат болуу оюм бар, мен ушул Таластагы мыктылардын бири менмин дегендерден алгач 13 болгон экен. Ошол 13 адам арыз беришиптир, ниетин билдирип. Бирок эми ошодон 3-өө катталбай калыптыр, же баш тартып кетишкенби, иши кылып азыр 10 талапкер калыптыр. Мына ошол 10 талапкер ушулар. Эми башынан айта турган болсок, биринчи орунда, то есть биринчи номурда Жакышев Русланбек Шергазиевич деген бар экен, 1974 жылы туулуптур, 51 жашта экен, Жогорку Кеңештин депутаты экен азыркы. Бул Бакай Атадан болот экен. 2007 жылы Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшырып, 2013 жылы инженер механик адистигин аяктаган. 2016-2017 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин 16-17 чакырылыш, 26 жана 27 чакырылыштарынын депутаты болуп шайланган экен. 2021 жылы Ишеним партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына 7 чакырылышына депутат болуп дагы шайланыптыр. Үй бүлөлүү экен, 3 кызы бар экен, бир уулдун атасы экен. Эми муну кандай деп айтсак болот эми? Бул киши эми айта турган жагы көп экен. Өз негизи бул кишинин саясатка келип калышы бир кызыктай тарыхы бар экен. Жогорку Кеңешке келип калышы биринчи жолкусунда. Көрсө бул мурда ушул Таластан болгонуна карабай, Бишкекте Бишкек шаардык кеңешинде 2 жолу депутат болуптур. 3-чү жолкусуна дагы депутат болуп аттанган учурда буларга тоскоолдук болуптур. Анан ошол булардын талапкерлигин алып салып, кыскасы булар шайлоого катыша албай, Бишкек шаардык кеңешине депутат боло албай, кыйлап өкүнүп жүргөн маалда, анан эле күздө Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо башталып калат. Ана эмесе деп булар анан ошол шаардык кеңешке катыша албай калган
Мунун дагы шериги дагы бар экен. Абиров дагы ошондой болгон дейт. Абиров экөөнүн тагдыры окшош болгон. Жаныбек Абиров билесиңер, анча-мынча аты чыгып жүрөт. Ошол Жаныбек Абиров менен бул экөө ошентип бир аз таарынычы менен, бир аз өкүнүчү менен маанайлары чөгүп, ошентип жаздагы болгон шаардык кеңештин депутаттыгына катыша албай жүргөн маалында күздө жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо жарыяланып калат. Ошондо булар ана эмесе деп туруп, жанагы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюшат дагы, экөө тең депутат болуп кетишет. Кыскасы, булардын тагдыры ушундай кызык. Эми буларды таластын төр жагы жакшы тааныйт экен, бирок береги анча жакшы тааныбайт экен. Себеби ошол таластын төр жагында болгон үчүн окшойт. Бул киши өзү спортсмен экен, спортто да жүргөн экен, дене түзүлүшүнөн да анча-мынча байкалгандай. Анан жакшы сүйлөйт экен, жакшы оратор экен. Мурда ишин башынан баштаганда ушул кандай десем эми маршрутка айдап баштаган экен. Баягы сиздер айтып каласыздар, карапайым элдин ичинен чыккан деп. Бул ошол карапайым элдин ичинен чыгыптыр. Бул өзү мурдараак, эми таластыктардын көбүрөгү тыңдары көбүнчө ошол Бабановго адатта Бабановду сүрөшөт, Бабановду колдошот, ошентип бул дагы Бабановду сүрөп, колдоп, коштоп көп жүргөн экен. Анан ошентип жүргөн маалда анан Бабанов өзү бир жагы саясаттан четтеп кетти, анан булар өздөрү жетилди. Анан уже өзүнчө саясатчы катары ошентип аттанышыптыр. Анан эми муну көрөбүз эми кандай экен. Азыр мында деле жаман эмес шансы бар окшойт. Фавориттердин бири деп аталат экен. Негизинен бул жөнүндө билген маалыматым ушул. Ушуну айтып бере алам. Андан башка эми мунун жаман жакшы жагы жөнүндө көп деле маалымат укпадым. Эми бул өтө деле баягы Кыргызда баягы көп жылдан бери отуруп баягы чиновник болуп жалаң гана элдин эсебинен жашаган адамдардын катарына кирбейт экен. Ошол мындай алганда көчөдө жүрүп, өзүнүн киндигин өзү кесип, ушинтип анан кийин депутаттыкка келгендеги жигиттердин бири экен. Анан тили дагы бар, пулу дагы бар, ден соолугу дагы бар, өзү жаш дешет. Ошондуктан элдин алдында азыр жанагы добуш алуу мүмкүнчүлүгү аябай жогору деп эсептелинет экен. Ийгилик анда. Анан эми кийинкиси Расул кызы Миргүл деген бар экен. Миргүл эми жогорку кеңештин депутаты да, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты экен. Өзү медициналык коллежде мугалим деп жаздырыптыр, бирок мугалимге окшобойт, өтө эле сулуу экен. Анан бул бир жагы боло турган болсо, экинчи жагынан бул мынау ушул эле Таластын 17-округунан кетип аткан дагы Чойбеков деген бар экен. Ошол Чойбековдун эки бир туугандардын кызы дейт. Ошолордун эми ошо туугандар экен. Эми бул эжекенин баягы өңүн көрүп, карап, анан шайлоого караганда бул кыз жанагы сулуулук конкурсуна катышса шарт эле утуп кетет беле деген ойдо калдым. Азыр анча-мынча тааныгандар да бар экен, өтө сулуу дешет. Сулуулугуна суктанбаган эркек болбойт бул эжекенин дешет. Анан анда ушул баягы конкурсту жанагы атаандаштыкты атаандаштарын бир аз туура эмес тандап алганбы деп дагы калдым. Бирок билбейм, эми ийгилик каалайм буга дагы. Анан үчүнчүсү Кайрылбекова Медина деген бар экен. 84-жылкы дейт, 41 жашта экен, жеке ишкер дейт. Анан бул сураштырсам Көлдүн кызы экен. Анан Таластын келин экен. Анан такылдаган неме экен? Мүнөзү чечкиндүү дейт. Анан ушул кайын журтка жакканына караганда көбүнчө мисалы көп ушул аял саясатчыларды билебиз. Алардын көпчүлүгү жанагы кайын журт тарабына караганда өздөрүнүн жана төркүн тарабынан көбүрөөк добуш алышат, төркүн тарабынан көбүрөөк колдоо табышат. Мисалы баягы Баткенде Камила Талиева деген
азыр ошол 4 күн тарабында жүрбөйбү? Айгүл Айдарова беле, ал дагы ошол Баткенде жүрөт. Алардын экөөнүн тең ошол туулган жери Баткен, то есть Төркүнү. Анан ошо жагынан алганда бул Төркүнүнөн койбой кайын журтунан койгонуна караганда же кайын журту өтө эле бул кызды, бул келинди өтө эле жакшы көрүшөт, өтө эле сыйлашат. Же бул кыз өзү ушунчалык тың болуп кайын журтуна өтө жаккан жайы бар окшойт. Кыскасы, эми бул эжеке ушинтип кайын журтунан ушул депутат болом деп аттанып атыптыр. Анан эми бул жөнүндө өтө ашыкча маалымат таба алган жокмун. Кыскасы, буга дагы ийгилик кылабыз. Анан эми 4-чү орунда Мураталиев Марат деген баратыптыр. Бул кишини билесиңер, мурда губернатор болгон Таласта. Анан мунун бир тууган агасы дагы губернатор болуптур. Ошол бир тууган агасы губернатор болгон агасынын баласы фонд госимущества деп коет, мамлекеттик мүлк фонду кыргызча. Мына ошол мамлекеттик мүлк фондун башкарып иштеп отуруп, Сапар Исаковдун маалында. Анан камалып чыккан экен. Эми ушул жагынан алганда булар бүтүндөй жанагы чиновниктердин үй бүлөсү окшойт. Дайыма ушул элдин эсебинен айлык алып келген, элдин эсебинен жашап келген, то есть өкмөттүк жумушта иштеген чиновник, калыптанган бюрократ деп койсок дагы болот окшойт. Кыскасы, бул 58 жашта экен. Азыр Жогорку Кеңештин азыркы депутаты экен. Абдан көп сүйлөйт дейт. Так, андан сырткары Грозный айылында туулуптур. 2017-жылдан баштап ушу Таластын губернатору болгон экен бул. Андан башка эми ушул 7-чи чакырылышка Ишеним партиясынан депутат болуп шайланган экен. 3 кыз, 1 уулдун атасы дейт. Негизинен бул жөнүндө ушундай эми. Ошол бул бизнесмен эмес, эми көчөдө жүрүп, жанагынтип кыйналып, ысыкка күйүп, суукка тоңуп, баягы акча тапкандардан эмес окшойт. Анан бул Кара Буурадан экен. Кара Буурадан болгондугуна караганда, бул жанагы Бакай атадагы мынау Руслан Жакышевтерге кандай десем, түздөн түз атаандаш эместей көрүнөт. Ошол эми. Анан буга да ийгилик кылабыз. Кийинкиси Кара Буура тарабы экен. Бул Чотонов Медер деген бар экен. Өскөнбекович дейт, 89-жылкы экен, 36 жашта экен, убактылуу иштебейт дейт, бирок кафеси бар экен. Анан азыр ошол шайлоого чуркагандын бардыгы ошол кафеде топурап жүрүшөт дейт. Анан бул жөнүндө, бул ушул жаш жигитти, бул дагы ошол Бабановго окшоп сулуучумак экен. Сулуусунан келген өзбек чырай. Бул Бабановдун бир тууган жээни болот дешет. Бирок эми Бабановду билесиңер, өтө сак, саясатчы. Ошондуктан азыр эми тынч эле отурбайсыңбы? Сен азыр койсоң кайра эле ошол Бабанов койдуруп атат, тиги бу деп, ошол мага дагы сөз айланып тегерен сөз тиет, тиги бу деп айтыптыр дешет. Бирок ага карабай, жок, эми сен эле депутат боло бересиңби, мен дагы болоюн да деп, анан кийин коюң тага деп бул жээн анан өзүнчө аттаныптыр. Анан Бабанов колдоп аткан жери жок дешет. Ошондуктан мындан коркпой эле, Бабанов колдоп атыптыр, артында Бабанов турат экен дебей эле талаша берсеңиздер болгудай экен жанагы байгени. Анан бирок эми аттаныптыр, жаш экен, амбициясы бар экен. Ушул жагынан алганда өзүнүн дарамети канчалык, акчасы канчалык, харизмасы канчалык, интеллекти канчалык, мунун жанагы ораторлук жөндөмдөрү канчалык, аны биз билбейбиз кыскасы. Мунун эми визиттик карточкасы эле ошол Бабановдун жээни деген аты бар экен. То есть өзүнүн атына караганда ошол Бабановдун жээни деген аты көбүрөөк тараган окшойт. Кыскасы ушундай эми. Анан эми бул кандай депутат болот, жакшы депутат болобу, жаман депутат болобу, эгер болуп кала турган болсо, ал жөнүндө дагы эч нерсе дей албайбыз. Аны өзүңүздөр болжолдоп, чамалап көрөсүздөр эми. Анан кийинкиси Жумабековтар. Билесиңер муну, Дастан Жумабеков, Артисбекович дейт, 49 жашта, жаш экен бул. Жогорку Кеңештин депутаты дейт. Бул өзү Жогорку Кеңештин Кара Буура районунан болот экен. Анан Жогорку Кеңештин 5
5-ci, 6-cı, 7-ci чайга чакырылыштарында депутат болуп тур. Азыр эми ошондо 3 жолу депутат болгон экен, 4-чү жолу кайрадан кетип атыптыр. Анан үй бүлөлүү 3 баланын атасы дейт. Эми биз муну сөздүн ачыгын айтышыбыз керек. Бул кишини билесиңер, тааныбаган эч ким жок болсо керек. Бул жогорку кеңеште отурганда макале дей беребиз. Бул ушундай сүйлөйт экен, сүйлөгөндө же күлөсүн, же жиниң келет. Кантсе дагы бирок таанылат экен. Анан өтө эле балык ооз болуп отуруп албайт. Бирок эгер кааласа балык ооз дагы болуп отуруп коюшу толук мүмкүн экен. Анан бул чоң үй бүлөнүн мүчөсү, чоң кландын мүчөсү деп койсок болот. Эми бул жерде Жумабековтар кланы деп таанышат. Жумабековтарды билесиңер. Жумабековтарда баягы Сабырбек Жумабеков дегени ал доктор. Эми ал министр дагы болгон. Медицинада өтө таанылган, төс көрүнгөн киши. Андан кийин дагы бирөөсү бар, атын эстей албай атам, анысы милиционер. Ал ошол таласта милицияны көп жетектеп жүргөн, ошо райондук, облустук эмени жетектеди экен. Бирок райондорун жетектегенин билем. Андан сырткары нарында облустук милицияны башкарган. Андан кийинкиси прокурор. Ал ошол прокурор эң кенжеси болсо керек, адашпасам, анысы ошол Ноокенде прокурор болуп отурганда мен бир интервью алып ошондо көргөнмүн. Эми дагы бирөөсү бар, Дастан Жумабековдун баласы. Ал улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери. Мындай алганда буларда доктору дагы бар, милициясы дагы бар, прокурору дагы бар, жанагы чекисти дагы бар. Андан сырткары депутаты дагы бар. Бул эң эле адистиги жок, профессионал эмес, мындай бир милиция эмес, доктор эмес, ушундай бир карманган кесиби жогу ушул Дастанбек окшойт. Анан буга жанагы депутаттыкты эми сен болсоң бир эле депутат эле болсоң болсо керек, профессияны талап кылбайт деп буга ошол депутаттыкты берип коюшкан окшойт. Сен депутат эле бол деп. Анан ошон үчүн бул кайрадан талбай ошо кайра депутат болуп келатат, депутат болуп жүрөт. Эми муну таластыктар жакшы билет. Анан эми муну баягы бул мактоого дагы, сындоого дагы билбейм, эми муктажбы, муктаж эмеспи. Азырынча эми мунун өзүн ичип алды, жеп алды деген сөздөр көп деле айтылбайт. Буга негизинен баягы кукуруза хранять дейби, ошонусу, анан баягы макале дегени, анан дагы баягы кайсы бир эмени жана Германиядагы бир шаардын атын айтып, ошентип бир жанагы элде мен болуп калган жайлары бар. Ошол эми негизинен бул жөнүндө. Анан эми таластыктар муну канчалык колдошот, канчалык колдошпойт, эми аны сиздер чечесиздер. Бирок мунун негизги оппоненти бул жанагы Мурат Алиевтердин үй бүлөсү экен. Мына мурдагы губернатор. Ошол эми. Бир жагынан эми мен азыр өзүмчө болжолдоп атам, эми Кара Бурадан бирөө боло турган болсо, наркы Бакай ата тараптан дагы бирөө боло турган болсо, ошол азыр фаворит деп аталып аткандардын бирдени ошол жыдып түшкүдөй. Кийинкилеринен Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна дейт, убактылуу иштебейт. Прокурордун аялы дешет экен муну. Кайсыл прокурордун аялы, бул өзү ким? Өмүр баяндарын көп мындай издеп көрдүм, жолуктурбадым. Буга да ийгилик каалайбыз. Анан Капалов Адылбек Эшимбекович дейт. Таласта мурда УВДны, милицияны башкарган экен. Анан ушул киши экен, бул киши дагы тааныбайт экенбиз, бирок бул киши дагы жана айткандай жок дегенде ошол депутат болуу үмүтү боло турган болсо, алдын ала жанагы салтын кылып, костюм, шым кийип алып барса болмок экен. Ошол эми бул жөн эле барып коюптур. Көчөдө кетип атып эле токточу могу жака кире кетейин деп эле киргендей. Анан эми Биймурза уулу Азиз деген бар экен. Бул мынау бала экен. Өзбек чырайынан келген, кашы көзү кара, бети төгөрөк, өзү жаш, 29 жашта экен. Манас улуттук академиясынын президенти дейт, өзү манасчы экен. Эми жаштардын мындай бир яркий бир ачык көрүнүп турган өкүлү десек болот. Азыр эми жаштар келсин дегендер
колдосо ушул баланы колдогудай анча мынча оозго алынып калыптыр. Элдин назарына дагы анча мынча илинген жайы бар экен. Бирок эми бул бала мындай карап көрдүм. Байкап көрдүм. Карасам эми бул баягы бир жигит бар эле, нарындык жанагы кара бала, акын, төкмө акын. Бүлбүл атыр деп атышып кетпеди беле. Ошону жана түрмөдөн чыккандан кийин кой деп эми адашты, жазып, тайып ушундай болуп калды эми деп кайра жанагы либералдардын тобунан улутчулдардын тобуна кошуп азыр кайра эми ошол жигитти кайрадан акын кылып өздөрүнүн үйрүнө кошуп алып жүрөт дешет. Анан негизги кандай десем эми негизги мындай көзгө көрүнүктүү иштеринин элдин эсинде калган анча мынча жакындан билгендердин эсинде калган иштеринин бирөөсү ошол экен. Анан эми бийликке комплимент айтуу жагынан, бийликти мактоо жагынан бул жан алдына киши салдырбайт дейт. Өзү аябай тилдүү, тыкылдап жакшы сүйлөгөн, харизмасы дагы бар жигит экен. Анан мындай алганда баягы бийликке улутчул жаштарды лоялдуураак кылып, улутчул салттуу жаштарды ошол бийликке көзүн түздөп жүргөн жигиттердин бирөөсү экен. Эми бул дагы ошол азыртан ушу 29 жашынан депутат болом деп аттанып атыптыр. Буга да ийгилик каалайбыз. Сүйүнбаев Медетбек Рысбекович деген бар экен, 86-жылкы экен, 39 жашта жекешкер дейт. Бул киши жөнүндө маалыматыбыз тилекке каршы жок. Кыскасы, бул 16-округда негизинен маалыматтар ушундай. Анан эми 17-округ бар. 17-округду бул толук талас дегенге болбойт. Бул жакта жайыл дагы кошулат. Ошондо таластан, бул жактан Талас тарабынан, Талас районунан бир талапкер чыкса, берки Чүй тараптан, жайылдан дагы бир талапкер чыгарыштары мүмкүн. Себеби эми баягы бизде каалайбызбы, каалабайбызбы, эми өзүбүздүн бала деген ооруубуз бар. Ошол ооруну эске алганда, ошол Таластан ошол бир эркек, жайылдан бир эркек болуп, анан экөөнүн ортосунан бир аял утуп чыккыдай. Эми ошолор жөнүндө азыр эми болжолумду айта берейин. Бул эми Таластын ушул 17 шайлоо округунда шайлоочулардын саны 149 миң экен. Анан чек аралары Талас облусунун Талас районунун Бешташ, Каракол, Кеңкол, Шуңкар Уя, Чоң Алыш айыл аймактары толугу менен кирет экен. Чүй облусунун Памфилов районунун Кайыңды шаары, Курама, Күрпүлдөк, Фрунзе, Орто Кайыңды айыл аймактары толугу менен кирет экен. Жайыл районунун Жайыл, Сарыкуу, Суусамыр, Талдыбулак айыл аймактары толугу менен, анан Карабалта шаары дагы толугу менен ушул 17 шайлоо округуна карайт экен. Эми баштап мына ушул 17 шайлоо округунан депутат болот элем деп 19 адам ниетин билдирип Борбордук шайлоо комиссиясына арызын берген экен. Бирок анын ичинен 4 адам катталбай калыптыр. Ошол 4 адамдан кийин калганы азыр 15 экен. Ошол 15и аттанып атыптыр. 15-нин ичинен 3-өө мурунку депутаттар экен. Эми биринчиси Сабырбекова Ырыс деген эжек экен, 48 жашта, жогорку кеңештин аппарат кызматкери дейт мына эжек экен. Так, андан сырткары Чойбеков Бактыбек Каныбекович деген бул жогорку кеңештин азыркы депутат экен. Анан эми бул 77-жылы туулуптур, 48 жашта экен. Талас районунан экен, Когой деген айылында туулуптур. 2002-жылы Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин дүйнөлүк экономика адистиги боюнча окуу жайды аяктаптыр. Диплому бар экен мындай алганда. Анан муну дагы ошол фавориттердин бири деп атап атышат, ачык айтайын. Анан кесиби боюнча муну көбү тааныбайт экен, бирок муну валютчик деп тааныйт экен. Же болбосо обменщик. Өзү негизи ушул жерден бир нерсени айтса болот. Таластыктардын мындай тыңдары негизинен ушу Кыргызстанда 3 бир өнөрдү дейбизби, 3 кесипти дейбизби, монополия алып алышкандай.
Анан ошол жагынан алганда ошол бул дагы ошол үч кесипти бирдей аркалап кетип аткандарга киргендей, бул баягы спорт экен. Анан машина ташуу, анан жанагы валюта сатуу. Көпчүлүк мисалы жанагы Моссовет деп коет, ошо Моссоветтегилердин көпчүлүгү ушу таластыктар дешет. Ошол таластыктардын негизги ошол кесибине айланып тур. Өзү негизи ушундай болот. Айрым жерлерде мисалы бир райондон бир куруучу чыгат, үй куруп байып кетет. Анан аны туурап, ошону ээрчип, же болбосо ошодон анча-мынча жардам берип жүрүп, баягы кесипти үйрөнүп, анан бүтүндөй ошол райондун эли ошол куруучу боло баштайт. Үйлөрдү кура баштайт. Ушул жагынан алганда ошол бирөкөө тыңыраак болуп, ушул таластан эртерээк ушул валютчик болуп, анан байып кетсе керек. Анан аны ээрчип жүрүшүп, ушинтип анан жанагы таластын көпчүлүк тыңыраак жигиттердин көпчүлүгү ошол валютчик болуп калса керек. Анан машина ташуу дагы кудум ушундай экен. Таластыктар эч кимге бербеген кесиптердин бири дешет. Бул киши ошол машинаны дагы ташыйт экен, валютаны дагы сатат экен, спортту дагы карайт экен. Кыскасы ушундай экен. Анан эми бул акчасы дөң экен. Акыркы ушул 2022 жылдан бери, Украинада согуш башталгандан бери бул кишинин акчасы аябай көбөйгөн дешет. Чындап эле акча эми түтөп калган деп айтышат көпчүлүгү. Анан ошол Украинадагы согуштан улам акчасы көбөйгөнүнө караганда азыр Украинада согуш бүтпөй эле койсо экен деп ошол анча-мынча түндө жатып намаз дагы окуй бере тургандай, кандай десем, ниети дагы болсо керек, билбейм эми. Эми бул тамаша албетте. Бирок эми бул жанагы өзү негизи депутат катары тынч иштейт экен. Мындай өтө эле жанагындай нары бер эмес. Анан мунун дагы бир ошол элине жаккан дагы бир жери бар экен. Бул ошол азыр Талас менен Бишкектин ортосундагы жол айланма жол деп эсептелет да, себеби эки ашууну ашышат. Эми ошону жанагы Төө ашуу менен эмес, ошол Кара-Балтанын жолу бар эмеспи, жана тегиз жол. Ошол Кара-Балтанын жолунан түз эле ошол Таласка кирип бара турган жолдун долбоору бар. Ошону кылсак жакшы болот эле деп, ошол жол куруу идеясын лоббировать этип жүргөн жигиттердин бири экен. Ошондуктан дагы таластыктар азыр муну ошол жолду эптеп, ошол айтып жүрүп, сунуштап жүрүп, акыры кылдырып калар деген ойдо дагы муну ушул колдоп турган чагы окшойт. Ошодон улам фавориттердин бирине кирет экен. Анан кийинкиси Узакбаев Улукбек Камчыбекович дейт. Бул 38 жашта экен, юридикалык компаниянын аткаруучу директору дейт, юстициянын подполковниги дейт. Бул жигит жанагы Камчыбек Узакбаев деген мурда эне жана баланы коргоо деген ошол медициналык борбор болгон. Мына ошол борбордун жетекчиси болгон экен, Камчыбек Узакбаев деп. Ошонун баласы болот экен. Апасы дагы мурда депутат болгон дешет, бирок аны мен аныктай алган жокмун, үлгүрбөдүм. Бирок эми ошондой мындай билимдүү үй бүлөнүн баласы экен. Анан эми бул жигиттин бирок азыр акчасы канча, кадыры канча, элге сиңген эмгеги канча, мен аны билбейм. Бул андан кийинкиси Бообеков Бактияр деген бар экен. Ал дагы 39 жашта экен, социалдык фондунун жетекчиси дейт. Нурмухаммедов Ерназар деген бар экен. Муну дагы билбейм. Манамкулов Дастан дейт. Муну дагы билбейм. Бул жөнүндө эми элдин арасында өтө деле көп сөз жок. Анан жана Чойбековду жана айттым. Бул өзү эле эмес, ошол акчанын көптүгүнөн бекен же башкабы иши кылып, жанагы 16-округтан жанагы адашпасам Миргүл болсо керек. Расул кызы Миргүл деген 38 жаштагы жанагы сулуу кызды дагы жетелей кетип атыптыр. Ушу жагынан алганда бул эми бир үй бүлөдөн барсак, бирөөбүз эле барсак
чото аз болуп калат окшойт, ушу экөөбүз жүрөлү деген окшойт. Ошентип анан кийин ошол карындашын жетелей баратыптыр эми тууганын. Кийинкиси Эсенаманова Чолпон дейт, Замирбековна дейт. Чолпон Эсенаманова Чүй облусунун Панфилов районундагы Кайыңды айылында туулган дейт. Бул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Октябрда 2015 жыл Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты деп жазыптыр. Мен бул эжекени депутат катары болгонбу, болгон эмеспи билбейм, кыскасы эсимде калбаптыр. Бул Замирбек Эсенаманов деген экс депутат бар экен, мына ошонун кызы экен. Анан эми атамдын жолун жолдойн деген окшойт, ушинтип бул эжекебиз дагы кетип атыптыр. 45 жашта экен. Анан Азыгалиев Нурланбек Асанбекович деген бар экен. Бул дагы фавориттердин бири экен. Муну эми байкашыма караганда бул берки Чүй тарабында, Жайыл тарабында окшойт. Ошол Суу Самыр, Жайыл ошолор баары биригип эми ушул кишиге токтолушабы же башка дагы ал жакта жергиликтүү фавориттери барбы? Бирок эми көрүнүктүүсү мына ушул киши экен азырынча. Бул билесиңер Жогорку Кеңештин депутаты, фракция жанагы төраганын орун басары, 1970 жылы Фрунзе шаарында туулуптур. Фрунзе атындагы совхоз техникумунун зоотехника адистиги боюнча бөлүмүн бүтүрүптүр. 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо дейт Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышына Жайылдан бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланган экен. 2022 жылдын 10 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары болуп шайланган дейт. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы дешиптир. Мына ушул киши экен. Эми бул кишини мен анча жакшы түшүнө бербейм. Бирок узун бойлуу, арык чырай, ак чачтуу ушундай киши деп айтышат. Өтө кичипейил дешет. Жөн кафе, ресторанда сүйлөшкөндө дагы телевизордо сүйлөп аткандай сүйлөйт дейт. Анан ушундай баягы телевизордо, трибунада же интервью берип атканда сүйлөгөндөй тонунан жазбайт дейт. Кыскасы ушундай аябай мындай бир тартипке, дисциплинага көнгөн киши окшойт кыскасы. Анан Рыскулбек уулу Нурмат деген бар экен, 35 жаштагы Кара Балта шаарынын мэринин орун басары дейт. Мына жигит экен. Бул жигит дагы мэрдин орун басары болсо, эми мен түшүнөт элем, бир бизнестен жанагы беркилерге окшоп малютчик болуп жүрүп анан кийин ошол жерден эле депутатка жана талапкерлигин коюп атса, бул жанагы мэрдин орун басары катары анча-мынча бюрократия деген не, анча-мынча мындай ак көйнөк, шым, галстук, жана башка дегендерди түшүнсө керек эле, бирок негедир көчөдөн келатып эле ушул борбордук шайлоо комиссиясына кирип арызын берип эле сүрөткө түшүп чыга калгандай экен. Анан Касаналиева Жылдыз деген бар экен, адвокат дейт, 4 баланын апасы дейт. Мына ушул эжек экен. Бул жөнүндө дагы азырынча сөз жок, көп деле, 45 жашта экен. Анан Койсун Курманалиева деген эжеке дагы бар экен. Бул дагы мурунку губернатор. 62 жылы, азыр 63 жашта болсо, 62 жылдын 1-апрелинде Талас облусунун Талас районуна караштуу Орто Арык айылында туулган дейт. 91 жылы Маяковский атындагы педагогикалык институттун информатика жана математика адистиги боюнча аяктаган. Бир уул, бир кыздын энеси. 2010 жылы Талас облусунун губернатору, 12 жылдан Талас облусунун өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштептир. Бул эски атамекенчи. Мурда билесиңер, жанагы айтып калышат эле го, фракциялар жерлерди, тармакты министрликтерди бүт эле өздөрү бөлүштүрүп алышкан деп. Анан каалаган адамын коюшкан дешет. Эми ошол жанагы партиялык бийлик күчүндө турган маалда бул эжеке ошентип атамекенин эсебинен келип калганбы
же башка бир өзгөчөлүгү барбы, мен аны билбейм. Эми кыскасы ошол Атамекенчи деп таанылган экен. Анан ошол жанагы губернатор деп таанылыптыр. Анан Жанызакова 12-нчи номер менен Жанызакова Кыял Байышевна деген дагы бараттыр. 48 жашта, убактылуу иштебейт дейт. Бул карап көрсөм жанагы социалдык өнүктүрүү министринин орун басары дагы болгон экен. Кийинкиси Чыныбаева Айжан дейт, Адамалиева. Бишкек шаарында вице-мэр болгон экен. Бул эжеке келгенде анча-мынча телевизордон көрүп калганбыз. Көбүнчө жарандык коом, жанагы бейөкмөт уюмдар бул эжекени жакшы колдошкон, бул эжекеден көп үмүттөнүшкөн. Анан бул ушул Бишкек шаардык мэриясында вице-мэр катары мындай айрым бир бурулуштарды жасайт деп күтүшкөн. Бирок ал канчалык ишке ашты, канчалык ишке ашкан жок, канчалык бул эжеке өзүн көрсөтө алды, анысынан менин азыр кабарым жок. Анан эми бул таластан коюп атса, эми таластын бул кайсыл жагына көбүрөөк басымды коюп атат, талас тарабынабы же берки жайыл тарабынабы, аны мен билбедим. Мунун негизги электораты кайсыл жакта экенин дагы азырынча түшүнгөн жокмун. Анан Асаналиев Аскат Уланбекович деген бар экен, 86-жылкы 39 жашта Кара Балта шаардык кеңешинин депутаты экен. Мунул киши экен, калпакты кийиптир. Бул мага окшоп эле жанагы жемпир костюм менен эле экен. Анан Камчыбеков Адилет Сабырбекович дейт. Бул дагы 33 жашта Ала Тоо балдары жоопкерчилиги чектелген коомунун директору дейт. Бул спортсмен экен. Бул көп баягы паралимпиадаларга катышып жүрөт дейт. Анан бул жигиттин мүмкүнчүлүгү канчалык, чамасы канчалык мен азырынча билбейм. Бирок баардыгыңыздарга ийгиликти каалаймын. Негизинен алганда туугандар ушундай. Анан эми ушул жерден мен ушу Борбордук шайлоо комиссиясына дагы бир жолу кайрылып кетким келет. Борбордук шайлоо комиссиясы азыр маал-маал жыйын өткөрүп, маал-маал кеңешип, жана кимге жаза колдонобуз, кимге эскертүү беребиз, кимге айып салабыз деген маселелерди карап атышат. Анысында айып жок. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясына ага караганда чоңураак маселелер дагы ошол БШКнын дарегине айтылып атат. Мисалы, мен тараптан жанагы бир талапкердин мурда камалып чыккандыгы боюнча сөздөр бар деп айттым. Текшерилди же текшерилбеди деген жоопту берген жоксуздар. Андан сырткары дагы 2 талапкердин ошол орус жарандыгы бар экендиги жөнүндө айттым. Ушундай сөздөр бар экендигин, имиштерди. Эми ошону дагы жок, ал жөн эле имиш, ушак деп дагы айткан жоксуздар. Жок, бул чын экен деп, ага чара көрүлдү деп, ошого жараша дагы бир реакция кылган жоксуздар. Анан дагы бир талапкерди ушул Өзбекстанда камалып чыккан экен деп дагы айттым. Ал жөнүндө дагы ошол маалыматтар мага деп келип атат. Ал ушол маселелер боюнча дагы реакция эмнегедир бербей атасыздар. Бирок ошол эле учурда, шайлоо башталып аткан учурда, ошол фильтрибиз жакшы, баардыгын фильтрден өткөрүп атабыз, мурда соттолгон, же башка жактын жарандыгы болгон, же болбосо жанагы чет өлкөдө көбүрөөк жүрүп койгон, же жанагы уюшкан кылмыштуу топтордо мүчө катары каттоодо турган адамдарды дагы өткөрбөдүк. Бул жолу мурунку, мисалы, мурунку чакырылыштарда депутаттыкка өтүп кеткен талапкерлерди дагы бул чакырылышта өткөрбөй атабыз деген элеңиздер. Бирок азыр эмнегедир ошодон кабар жок. Азыр деп атасыздар, көпчүлүк өтпөй калды да, бирок андан кийин дагы ошол фильтриңиздерде, элеңиздерде анча-мынча жыртылып калган жери бар окшойт. Ошол жерден өтүп кеткенби, иши кылып азыр элдин арасында дагы деле уудуу сөздөр бар. Ал басыла элек, суроо турат, суроо дагы деле актуалдуу. Анан сиздер эмне үчүн кайсы бир талапкерлерди, ошол талапкерлер тууралуу тез-тез реакция бербей атасыздар, тез-тез аларды ак же кара деп айтпай атасыздар. Эгерде мисалы мен адассам, мага информацияны берген адамдар адашып аткан болсо, анда ошолорго
ой айланайындар, бул мындай экен, мындай болуптур, мынчанчы жылы мындай болуптур, биз аны аныктадык, тактадык, бул ак экен деп дагы айтпай атасыздар. Же бул чындап эле мындай болгон турбайбы, жок анда муну чыябыз, буга чара колдонобуз дегендей бир билдирүүнү дагы таратпай, негедир жанагы унчукпай отурасыздар. Ошо былк этпес болуп отургандын кээ бир жаман жактары ушул шайлоонун тазалыгына доо кетирет. Шайлоо деген сөздүн өзүнө, шайлоонун тазалыгы деген сөзгө, ошол принципке доо кетирет. Ошол жагынан алганда азыр эгерде ушул ошол БШКнын абийири боло турган болсо, анда ошол БШКнын абийирин коргойбуз десеңиздер, анда ушул нерселерге агын ак, көгүн көк деп жооп берип койсоңуздар жакшы болмок. Азырынча эми негизинен ушул эми арасында валютчиги бар экен, маршрутчиги бар экен, кып-кызыл жанагы бүтүндөй үй бүлөсү менен бюрократтар бар экен, анан жаштар бар экен, келиндер бар экен, сулуулар бар экен, бардыгы бар экен. Эми ошолдун ичинен эл кандай тандайт, кимисине токтолот. Эми бул элдин эркиндеги иш. Кыскасы ушундай. Бардыгыңыздарга, талапкерлердин баарына ийгилик каалайбыз. Анан эми ушул канча 15 катталган болсо, мына 17 округтан 15 катталса, анын ичинен болгон 3 гана өтөт. Анан эми түшүнүп атам, арасында бир 3-чү, 4-чү орунду алып, запас болуп, бирөө жарымы башка ишке которулуп кетсе, же бир жазып тайып камалып кеткен болсо, ордуна бара коем деген үмүттөгүлөр дагы болсо керек араңыздарда, тымызын. Эми аларга дагы эми Кудай баарын жолун ачсын. Анан эми 16-чы шайлоо округунда дагы 10 адам катталган экен. Эми 10дун ичинен дагы болгону 3 өтөт, калган 7 кулайт. Эми ошол 7-нын ичинен дагы баягы үмүт сүрүп отургандардан эми алардын үмүттөрү акталабы, бирөө жарымы жылып кетип, ордуна башкалары барабы, барбайбы, ал эми кийин убакыттын иши. Бирок азыр эртеңки ошол канча эми бир 10 күндө буйруса ошол 3-өөнүн жылдызы жанат. 2 округтан тең 3-3төн 6 адамдын жылдызы жанган турат. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Талас боюнча негизинен ушундай. Талас ушул 1,5 округ болгон. Ага баягы Жайылды кошуп, Кара-Балтаны кошуп, анан 2 округ кылган. Эми ушул жерден эми ушул 6 азамат депутат болуп чыгыш керек. Алардын 2-өө аял болуш керек, 4-өө эркектер болуш керек. Эми эгерде аялдар күчтүүлүк кылып көрөк добушту алып кете турган болсо, анда аялдар теңме-тең болуп калышы деле толук мүмкүн. Кыскасы, бар болуңуздар анда. Кийинки округтарда көрүшкөнчө.